Я люблю жизнь, я люблю жить, я люблю быть свободным, я люблю расти. Mikrovolnovkani birösüne geldi jana 5 коробкасына. 25 долларга койдум эле. 20 долларга бересин бейдик. Geçti. Arkadaşlar. Satıyorlar. Sattık. 20 долларга. 25 долларга койдум эле, 20 долларга алып кетти. Клиент келди деп. Баягы коробкасы менен эле. Коробкасын жагын саттык да, баягы эми коробкасы менен келди. Бир эле күндө 2 микроволновкабыз кетти. Коробкасына салып берейин. Кеч кирип кетсе да жумушунан чыгып келем деп жазган экен ошого. Чачым жактыбы эми мына. Абадогум жок. Байлап койдум. Силерге мешайт эткен чачты. Опа. Так. Бунусы кандай эмчи? Ашыкча кандай экен? Бул кирбейт экен. Бул бир жагына. Тут булар башка окшойт. Ой. Чөттө. Булар туура келбейт. Буларын салат ушул менен баттап. Так. Жакшынакай кылып салып беребиз. Келгенде текшерип алам деле дешпейт буларчы. Себеби видео тартып киргизип коебуз да ошого шенелде. Алып кетебиз. Муну 30 долларга койгом. Белкин 25 долларга койдум эле. 20 долларга сурап алып кетти. Эми муну бирок түшүрөсүңбү деп сураган жок, уже келгенден кийин түшүрбөйт баасын, ошо боюнча алып кетти. Так что 30 доллар. Бүгүн дагы жакшы кабар, потому что биз уже 100 доллар даярдап койдук. Азыр балам экөөбүз бир юбилейный сыйынтып 100 долларды жөнөтөбүз. Ana alıp jönөдүк. Klient келдиктер, караң кирип кетти бизде. Жумуштан чыгып бара берейин деп жазган экен. Окей дегем. Так что Кудай кааласа бүгүн кеч болуп калды, бирок кечте эле жөнөтүп беребиз. Акчанычы. Наркы аял алып алат. Oh, cool. Yes, sir. Testing. Yeah. Bike night. No, bike night's tomorrow. Hopefully it doesn't rain. Yeah. Yeah, it stopped raining thankfully, so I hope it just stays that way. Күтүп And турабыз. I picked up something from Соседибиз жана I picked up күчүктүн like a эси. dresser, Күчүктүн like, эси. maybe like 4 hours a day. It's usually live on like the weekend, so it'll work with your schedule. It's I'm super on easy. my way деп жазган For the экен. military, it's free. Ушул окшойт. Куруттой тачкада келди го. Мен билдирбей тартып турайын эми. Силер үчүн тартып атам да. Кара. Hi, how are you? I messed up at this light. I have to go all the way back around. Worst thing is that I Uber, so I. Sure? Yeah. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. Алып кетти. Салып бербей. Балам аркасынан тарттылай. Тарттырбайт. Тапа мендер. Мына 30 долларга алып кетти. Өзү бул кыз берки микроволновканы сураган эле да. Анан жумуштан кийин келем 8:30 дедиле. Ага чейин эле беркини мен жакынмын бара калайын дегенден ага сатып ийсем, эми бул кыз мунусуна келди. Так что биринчи келгенге сата беребиз да, потому что келбей калышы да мүмкүн. Ага экенсең келбей калат, ошон үчүн ким биринчи келгендики деп жазып коем. Так что мынакей
Азыр мындан дагы сүйүнүштесе жөнөтөбүз. Моники, Эшли. Нюась, пёс камап койду сени, камап койду, чыкай бачабы. Ошо жана мен тартып аткан бала менен сүйлөшүп турган американец баланын күчүгү. Бала ушул жакта Марпех. Ошо бизде жаңылык. Жуманын итогун чыгара турган келди мага бүгүн. Мен өзүмдү сыйлаган бир жакшы сапатым бар. Мен ар воскресенье күнү, ар базар күнү жумага план жазам. Нелерди кылам, трейдингден кантем, трейдингде кантип жестко план эмени тартипте сактайм, ошолорду жазам. Кантип тартиптен чыкпашым керек, уборкага канча убакыт. Дегеле ар бир жумушумдун өзүнчө мына ушундай пландары бар да, дептерим канча чыгарышым керек. Анан эми мына кайрымдуулукту дагы ошо планыма киргизип жазып койчу болуп калдым. Мурда жөн эле без план эле ошо табылганда сатып коюп ушундай кылчу элем. Эми азыр аны деле планга коюп койдум. Бул жумада ошо бир жумада $100 кыламын деп жаздым эле. Айткандай эле $107 болуптур. $107. $100 жөнөтсөм $5 комиссияга кетет. Ошондо $2 ашып атат. $2 кийинки жумага уйуткубуз. Значит, мында менен улап кетебиз. Аябай жакшы. Бир семьяны тандап алдым. Биз бияктабыз, балам экөөбүз Кыргызстанда эмелерди билбейбиз. Ошон үчүн видео тартып көрсөтчү мага дечи болуп калгам. Видео тартып көрсөттү, балдарын, үй шартын көрсөтүп атканда эле мен болду токтотуп кам дедим. Токтотсаңа салабыз деп ошол жумада буюрса азыр балам келсе жөнөтүп берет. Негедир ушу жөнөтөм дегенде эле жүрөгүм башкача болуп кетет. Ушинтип баары жакшы. Бүгүн жөнөтөбүз. Мен дагы бир жаңылык кыргыздар менен таанышып жолуктум бүгүн. Мен өзүм кырактуу бир кыз таптым эле, анан жоготуп алдым дебедим беле. Ошо кызды таап алдым. Бүгүн эже келиң, биз көчүп атканбыз. Эме керексиз буюмдар бар. Кааласаңыз келип алып кетип сатып ошонуңузга кошуң деди эле. Хорошо укам деген боюнча жүгүрүп барсам, мен издеген адам ошо жерде жүрөт. Ошо жерден таап калдым. Мен теңдүү кыз, экөөбүз бир жаштан эле айырма окшойбуз. Так что эми менин подружкам бар Гавайиде. Мына ушундай менде жаңылык. Буюрса бул ишимди токтотпойм. Аллахка жагып атканын сездим. Биринчи тартынгам. Мен муну тартып баштагандан мурун эле кылып аткам бул ишим, анан кийин ушул ишим да тартсам, анан мактанып тартып атат, анан кийин бир колун көрсө бир колун көрбөш керек. Андай садаганы да кылабыз, биз өз акчабыздан садагаларды кылабыз. Мен муну ушинтип жайылтыш үчүн ушу садага бергенге эчтекең жетпей атабы. Мен биз ушу чет мамлекетте жүргөндөрүбүзгө айтып атам да. Ушу көчөдө нерсени эле алып келип туруп сатып, ошону бирөөгө жөнөтүп бергиле. Эми мусор топтоп чыгат экен да кыргыздар дебегиле. Бул сонун эле буюмдар, алып өздөрүнө колдонсо деле болот. Бирок мен ушу эми өзүмдүн тапканым чындыгында Аллахка шүгүр. Анан ушул ишти дагы өзүмө кошуп алдым, бирок ошону сүйүнүп кылам. Силер билбейсиңер да, мушуруң пушуруң дегендер үчүн айтып атам да. Силер ушу мусор болсо дагы ушунун акчасын күтүп аткандар бар экенин билесиңерби силер? Сөз жок адамдар бар. Чындыгында силерге рахмат, подписчиктерим. Күндөн күнгө көбөйүп атасыңар. Мен болсо уялып үйдөн чыкпай калдым го. Өзү голосуңуз сонунукун дейсиңер, рахмат. Мен голосовой телефондочу голосовой дагы сүйлөбөчү элем. Сүйлөгөнүм беле чаңкылдап сүйлөймүн депчи. Азыр эми герой болуп Инстаграмдан сүйлөп калдым го.
Рахмат силер мени колдоп атканыңарга. Мен аябай кубанычтамын. Бүт дүйнө жүзүндө кыргыздар көрүп атыптыр. Бирок мен ар бириңерге жооп бере албай атам. Капа болбогула, потому что это вообще физически невозможный нерсе экен. Мен даже ушу лайктарды хотя бы басып үлгүрөйүн десем, слишком көп лайк басып берген экем. Эме кылып коюп атат Instagram. Ограничивать этип коюп атат меничи. Так что мен ар бириңерди окушка аракет кылып атам. Рахмат баардыгыңар. Сонун сөздөрдү жазып атасыңар. Мени зериктирбей, мен ушуну кыргыздардын баары менен эле аралашып жүргөн сөзүн сонун сезип монт көчөлөрдө басып атам. Мен кыргызмын деп айтпа деп жазгандар бар экен. Айтса мен кыргызмын деп эле айтам. Мен кыргызмын. Кантип мен башкамын деп айтайын, мен кыргызмын. Уялсаң дагы, уялбасаң дагы. Ошо силердин колдооңорго рахмат. Мени уккандарга, мени күтүп көрүп аткандарга рахмат. Ушунчалык колуман келишинче аракет кылып атам. Бул Instagram деген деле иш турбайбы? Мен не так ишим көп го билесиңер, анан муну да кошуп алдым. Так что кичине кечиктирип тартып калсам, капа болбогула. Мен сөзсүз сонун нерселерди көрүп калсам силер үчүн тартам.